Ассаламу алейкум туугандар. Буйурса Токтогулду көздөй жол тарттык. Эртеге буйурса Токтогул администрациясында саат 10-до чогулуш болот. Жолда келатып мынакей Кара Дарыянын үстүндөгү адырда бир сонун бакты жаратып эми гана баштаптыр. Туугандар, мындай жерлер Кыргызстанда 1000 гектарлап саналат деп айттык. Чын-чынына иштетип келип ушундай бакыла турган болсок, бул тез арада 2-3 жылда эле мындай жерсиз калабыз. Ошон үчүн аракет кылсак болот экен. Азырынча элдин көпчүлүгү уктап атат. Ушундай заман келет. Мындай жерлердин миңдеген гектарлары бак болсо, мындай жерлерди табыш кыйынга туруп калышы мүмкүн. Ошондо бизде дагы Канададагыдай жердин баасы көтөрүлөт. Алдыбызда көрүнүп турган бул кара дарактар, булар мистелер. Адырда өскөн. Мына ушул жерге бир туугандарыбыздын бири сонун бакты жаратып атат экен. Шабдалы, гилас, өрүк, негизинен өрүк тигиптир. Ысык жерлердин бирине кирет. Азыр буйурса таш көмүргө түшөбүз дагы. Андан Токтогулга бурулабыз. Бул жерде шланг менен, мотор менен ылдыйдан суу алып чыгыптыр. Тамчылатып суугаруу менен болот экен. Мына сонун бакты жасай баштаган. 2-3 жылда гана бак. Бул буйурса 5-10 жылдан кийин бул жерде дөпүйгөн сонун бактар болот. Мына туугандар, жаткан кыйыр, көз жетпеген жерлерде ушундай адырлар толтура. Ошондой убакыт келет, бизде дагы мындай жерлердин баары бак болот. Карабайсыздарбы, географиялык шарты келишкен сонун эле жерде жашайбыз, бирок ошого моюн жар бербейт, желке жок деп коебуз. Мындай шарттар толтура бизде. Өмүр өтүп атат, убакыт кетип атат. Адамзаттын бир парзы мына ушул бак тигүү. Туугандар, келиңиздер. Бир адамдан бир көчөт акциясын баштадык биз. Сиз дагы айылыңыз үчүн бир көчөт алып бериңиз. Ошонун сизге сообу тийсин. Дагы 10 жылдан кийин мына ушул жердеги тартып аткан объектибиз буйурса дөпүйгөн гана бактар болсун. Мына ушундай тилек кылайлы. Жолубуз шыдыр болсун, биз жолду уланттык. Буйурса сиздер менен Токтогулда кездешебиз.